тиги экспортко кетпей калган жаңгактан май чыгарасыздар, Адан калган калдыкты болсо Порошоктун үстүнө азыр мукага иштеп атабыз. Фисташки менен жаңгактын мукасын чыгарганыч. Себеби биз аны жемгелеги кетип калат да. Азыр ошонун оборудованиясын заказ кылдык, 15 мүнөттө келет, 15 күндө. Аны муканы даярдаганы ол жерде бир 70 метр квадратты азыр мен ремонт кылып атам. Ак халат менен таза иштей турган кылып. Так, оборудование заказ берип койдуңуздар, э? So they have already ordered equipment for making food. Чукума жаңактар бар да. Завод где-то бир күндө 30 тонна жейт экен. Чагат, май чыгарышат. Чоңдорун алып коюшат. Мондан даже мондай чыгарышат экен. ДВПчи. Булар безотходный продуктага ход кылышыптыр, жаңактык. Ал технологияны эми сиз да колдонуп атасызбы? Жок. Ага чоң акча керек. Аларды производство. жаңгактын кабыгын Кытайлар ДВП чыгарат экен, And there is a technology. Мына мол. Настойка жасалат экен, даарилик касиети. Америка ушуну деле мага неме кылып бересиздерби дегенден азыр таза кылып ошону арендага алып атабыз. Мол перегородка бизде ыргытылып кетет да. So they are also going to use this one. It is бул жаңгактын ортосундагы Перегородка. калдыктан Булдагы акча турат. настойка жасаганда эмнеге жакшы экен бул? Даарилик касиети интернеттен ушундай карасаңыз баарын айтат. Анан бизде эң немеси Буну кандай ушул бойдон эле жибересизби же? ушул бойдон эле бул суга салып туруп, мисалы 50 грамм эмес. Даже 10 граммчы бир пакетте. Бул габарит чоң. Пакетке салып эме кылса, муну суга салып туруп эле ысык суга дамдап коюшат, чайга окшоп. Кызарып чыгат да. Анан элдер айтат, составында йод бар деп. Жок, азыр талаш маселе. Мисалы үчүн мен азыр анализ чыгаргыздым. Анализ чоң акча турат экен. Йод, монун составындагыларчы. Мисалы мен азыр үчөөнү эле чыгарттым. Углевод, жир и белок. Ал деле акча турат. Ошонун үчөөсүнүн эмеси бар. Мен жөнөтүп коем. Жир 40% чыкты көрсөңүз. Мунун составын билбейм. Мынга мен неме кылсам, Суга эле чайдай эле дамдап коет. So this thing, so it's possible. жаңгактын кабыгында колдонсо болот болду экен. Кабыгын азыр айтып берем. And he says maybe